Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Баарыңыздарга чоң жалындуу салам. Өзүңүздөр билгендей жана мен бир видео койгом. HLM компаниясына барып келдим эртең менен, Адилет иниме кезиктим, диспетчерский курс боюнча сүйлөштүм. Ошондо Адилет иним айтып атпайбы, диспетчерлердин англис тили мындай болуш керек, мындай разговорный болсо эле болуп жетет деп. Андай эмес достор. Диспетчердин англис тили идеальный болуш керек. Анткени деген брокер деп коет. Биз через брокер алабыз да. Брокердин башына чай кайнатыш керек. Диспетчер деген мурда тракта иштеп жүргөн жигиттер болсо, жакшы Американын картасын 5 колдой билиш керек. Кайсы штат бар, кандай жүктөр кайсы штаттан алынат. Диспетчер алдап коет. Брокер алдап коет бат элечи жаңы диспетчерлерди. Диспетчер менен сүйлөшкөндө алло дегенде эле ким жаңы диспетчер, ким опыту бар диспетчер экенин билет. Диспетчердин англис тили идеальный болуш керек. Анан ошол брокер менен талашып, арзан жүктөрдү көбөйтүп, могу штаттан барса мындай болот, дегендей штаттан барса мындай болот, мыякта толдор бар, бул жак тоолуу, ар кандай причиналарды айтып, 2000 жүктү 2,5, 2,8, 3 алганга аракет кылыш керек да. Азыр мен сиздерге жаңы диспетчер алып атабыз жумушка. Ошол жигиттин биздин менеджер менен сүйлөшкөн англисче, разговорный сүйлөшүү процессин сиздерге азыр көрсөтүп берем. Угуңузда. Биз деген эмнеге бул жака диспетчерский курс ачалы деп атабыз? Бул өзүбүздүн диспетчерский курс болот. Бир күчтүү 8 жылдык опыту менен инибизде алгантабыз. Ошол диспетчерлердин бригадири болот. Анан анын астына 5-6 диспетчер алышыбыз керек болуп атат. Кудай буйрса деп атабыз. Мекендештер, сиздерге дагы маалымат болсун. Биз жакында риферди баштайлы деп атабыз. Өзүңүздөр билгендей бизде драйвен бар, Amazon бар. Азыр риферди кошолду деп атабыз. Риферди өзүңүздөр билесиздер, холодильник. Кимдин трак болсо, өзү овнер болсо, холодильник трейлер болсо, холодильник трейлери жок болсо биз алып беребиз. Биз риферди баштайлы деп атабыз. Кудай буйрса марттан баштап биз open back, flat back, step backти баштайбыз. Ошон үчүн кимиңер Чикагода жашасаңыздар, мекендештер, диспетчерлик жумушта опытуңуздар болсо, жана биз азыр инибизди алып атпайбызбы, 8 жылдык опыту менен да. Ошого окшош 4 жылдык, 5 жылдык опыту бар. Мен өзүмө ишенем. Мен драйвен, power only риферди жүктөй алам десеңиздер, 917 544 42 54-кө чалыңыздар. Бул жактан деле сиздерге 3% беребиз. Жакшы диспетчер болсоңуздар 7, 8, 9, 10 тракка чейин беребиз. Офисте иштейсиздер, ар дайым. Офиске местаңарды даярдап беребиз, компьютериңерди алып беребиз, креслоңорду алып беребиз. Баардык керектүү нерселер менен камсыздайбыз дагы. Бул жактан диспетчерлик команданы топтоп туруп, Америкадан именно өзүбүздүн диспетчерлердин командасын түзөлү деп чечтик достор. Азыр мен сиздерге биздин менеджердин жаңы ала турган диспетчер жигитибиз менен сүйлөшкөн сөзүн коюп берейин англисче, ошону угуңуздар. Эгерде ошондо уровениңиздер болсо, любой брокердин башына чай кайнатып, арзан жүктөрдү кымбат алып, мурда иштеп жүрсөңүздөр, өзүңөрдүн дагы тааныш брокерлериңиздер болсо, бул жакка тартып, чогуу иштейбиз, кудай буйрса. Достор, ийгилик. Азыр коюп берем, видеону көрүңүздөр, угуңуздар. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта калыңыздар.